Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Күн маек, аны мен Гүлүмкан Рустамова алып барам. Бүгүнкү биздин тема суу коопсуздук эрежелерин сактайлы. Албетте, жайдын аптап күндөрүндө сууга түшүү күч алат, бирок тилекке каршы көпчүлүк учурларда адам өмүрүн алып кеткен кездер дагы кездешпей койбойт. Расмий маалыматтарга ылайык 2025 жылдын 14 июлуна тактап айтканда бүгүнкү күнгө чейин сууга чөккөн адамдардын саны 42ге жетти. Өткөн жылы ушул күнгө чейин 45 адам сууга чөгүп каза болгон. Ошол эле учурда Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 2025 жылдын 15-16 июлуна чейин туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу сел жүрүү коркунучу болорун дагы эскертүүдө. Азыркы учурда кырсыктын алдын алуу боюнча кандай иштер жүргүзүлүп жатат? Негизи эле кандай жайларда сууга түшүүгө болбойт? Сууга түшүүнүн эрежелери кандай? Бүгүнкү көрсөтүүдө сөз кылабыз. Эгерде сиздерде темага байланыштуу суроолор болсо, экрандагы даректер боюнча байланышып, өз суроолоруңуздарга жооп алсаңыздар болот. Ал эми бүгүн биздин студиябызга Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен өкүлдөр келишкен. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош облусу боюнча башкармалыгынын башчысынын орун басары Осмонов Сүйүнтбек Маликович жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын ошол Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаары боюнча башкармалыгынын калкты жана аймакты коргоо бөлүмүнүн башчысы Аттокуров Нургазы Кадырбекович. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Жогоруда белгилеп айтып өткөндөй эле, негизи эле сууга чөгүү бул жай мезгилинде күч алат. Кырсыктын негизги себеби болуп, бул сууга түшүүгө тыюу салынган объекттерде сууга түшкөн адамдар болуп табылууда. Негизи эле айта кетсеңиздер, быйыл Ош облусу жана Ош шаары боюнча көрсөткүч кандай? Ош шаарынан баштасак. Ош шаарында быйыл 2025 жылдын башталышынан баштап эле сууга чөккөндөрдүн эсеби 5 эле адам болду, 5 адам болду. Алардын ичинен бирөө 12 жашар жаш бала, бир аял киши, калганы эркек кишилер болду. Ош шаарында. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Тилекке каршы быйылкы жылы бизде 6 учур катталып, 6 жарандыбыз ушу сууга агып, 6 жараныбыздан айрылдык. Ал эми былтыркы жылы жыл ичи боюнча 6 учур катталып, 9 жарандыбыз ушу сууга чөгүп каза болду Ош облусу боюнча. Негизи эле кырсыктын себептери эмнелер болууда? Негизи эле кырсыктын себептери болуп, бизде ата-энелердин балдарды баягы кароосуз калтырып коюудан болуп саналат. Ошондой эле жанагы сууга түшүү эрежелерин жарандарыбыз так аткарбагандыктан, ошо сууга түшүп атканда ошол жер бейтааныш болуп, ошол жердин так билбегендиктен көпчүлүк жарандарыбыз баягы туугандарына же болбосо кандайдыр бир тааныштарына конокко келип, ошондой учурлар көп катталып атат да. Негизги себептери ошондой. Кырсык көбүнчө кандай объекттерде көбүрөөк катталып жатат? Кырсык бизде азыр көбүнчө бул Акбура дарыясы менен Уам дарыясы эмесинде суу каналында болду. Бул жерлерде сүзүүгө мүмкүн эмес жерлерге түшүп алып, агып кетишти. Бул жерде өзүн жоготуучулар болот да. Сууга түшкөндө бул Акбура деген тез агат да. Ал жерге түшкөндө уже өзүн жоготуп агып кеткен учурлар ушундай катталып атат да. Көбүнчө бул ушул өзүбүздүн эмеде башка жактан келген адамдар ушул сууну контролдо албастан агып кеткендер көп. Ушул 5 адамдын көбү эле ушул башка жактан келип, ушул сууга түшө калып эме болуп атат. Негизи Ош шаары боюнча сууга түшүүчү канча бассейндер же сууга түшүүчү жайлар бар? Ош шаарынын сууга түшүүчү бассейндер бүгүнкү күндө 31 катталган. Алардын баарын жыл башында текшерилет. Жыл башында биздин мэрдин токтоонун негизинде 31 бассейндин куткаруучулары жана эмеле бассейндин канчалык даярдыгы, куткаруучулардын сертификаттары бүт баары текшерилет. Ал жерде мисалы жергиликтүү бийлик тарабынан комиссия түзүлүп, комиссия менен чогуу биргеликте барып бассейндин бүт эмелерин текшеребиз. Текшерип, түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Ош облусу боюнча канча сууга түшүүчү жайлар бар? Бизде Ош облусунун жалпы 7 районунда бизде дагы ошо 31 атайын сууга түшүү бассейндери каралган.
бул боюнча андан сырткары 5 дарыя, андан кийин Папан суу сактагычы, Найман суу сактагычы, андан сырткары дагы атайын 30 адыр, Сабай каналдары, ошондой Арабан Акбура каналдары өткөн. Бул 31 бассейнде атайын буйруктун негизинде жарандык коргонуу комиссиялары менен жеринде текшерилип, ошол жерде куткаруучулар дайырганбы, окуулардан өткөнбү, сертификаттар алганбы, ошол боюнча жеринде комиссия текшерип актылар түзүлгөн. Бул куткаруучулар сертификат алып 3 жылга чейин өтөт. 3 жылдан кийин да жыл сайын атайын адистер тарабынан окутулуп, өздөрүнүн билим деңгээлерин жогорулатып турушат. Негизи эле ошол сууга түшүүчү жайларда кандай талаптар коюлат? Сууга түшүү талаптары бул баягы суу коркунучунун эрежелерин сактоо, бул коркунуч деп эсептелбейт, бул акыл эстүүлүк деп айтылат. Бул адам жарандарыбыз баягы көпчүлүк учурларда баягы туура эмес жерлерге сууга түшүп алат. Бул боюнча биз атайын комиссия тарабынан жылда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар менен биргеликте жеринде сууга түшүүгө мүмкүн эмес деген табличкаларды илүү, радиолордон билдирүүлөрдү берүү, түз эфирден маалыматтарды берүү жумуштарын аткарып келе жатабыз. Былтыркы жылы биз Ош облусунун аймагында 97 жерге сууга түшүүгө мүмкүн эмес деген табличкаларды илгенбиз. 5 жолу теле берүүдөн түз эфирлерди берилген, 14 жолу радио берүүлөр болгон, андан сырткары 70 жолу буклеттер жасатылып таркатылган да. Быйылкы жылы дагы ошондой түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келе жатабыз. Андан сырткары биздин 2013 жылдын 11 августундагы 466 атайын өкмөттүн токтому бар. Суу объектилеринде адамдын өмүрүн коргоо жөнүндө деген токтом бекитилген. Ошо токтомдун негизинде сууга жакын, каналдарга жакын мектептерде сабактан сырткары 2 сааттык түшүндүрүү иштерин комиссия тарабынан, ошондой өзгөчө кырдаалдар министрлигинин райондогу адистери тарабынан сабактар өткөрүлүп келе жатат. Былтыркы жылы 2024 жылы Ош облус аймагында 55 мектепте 1929 окуучуга түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн жыл ичинде. Ал эми быйылкы жылы 2025 жылы ушул күнгө чейин 38 мектепте 1014 окуучуга түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Бирок ушундай сууга түшүүгө болбойт, кооптуу аймак деген жазуулар илингенине карабастан ошол жерлерге түшкөн адамдарды кездештирүүгө болот да. Булар боюнча дагы тиешелүү иштерди алып барасыздарбы? Бизде Ош шаарында куткаруучулар атайын өздөрүнүн эмеси менен ошол табличкалар орнотулган жерлерди карап барып түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Атайын барып ушунча жүрдү. Азыр бизде телевидение негизинде да барып ушуну түшүндүрүп иштерин жүргүзүп атат. Себеби көп жерде табличкаларды орнотулган жерде жаш балдар болуп атат да. Кароосуз өздөрү сүзүп атканга байланыштуу биздин куткаруучулар жеринде чыгып баарын түшүндүрүп ошол жерге сүздүрбөшкө аракет кылып атат. Анан ошол жердин жергиликтүү бийликке дагы кабарлоо эмелерин коюп турушат. Негизи эле ушул сууга түшүүнүн эрежелери кандай сууга түшүүгө болот, кандай сууларга түшүүгө болбойт, өзүнүн талаптары, эрежелери бар да. Сууга түшүүнүн негизи 2 элементтен турулат. Бул абанын температурасынан, анан суунун жылуулугунан көз карандуу болот. Бул эгерде 25 градус жылуу болгон болсо, бул 18 сууда 18 градустан жогору болот да. Ушул мезгилде сууга түшүүгө болот. Анан өзгөчө кырдаалдар министри тарабынан биз мына атайын шашылыш билдирүүлөрдү берип атабыз. Ошол учурларда, жааган учурларда, катуу шамал болгон учурларда сууга түшүүгө мүмкүн болбойт да. Ошол жарандарыбызга учурдан пайдаланып кайрылып кетет элек. Ошол сууга түшүүдө же болбосо кандайдыр бир жаратылышка чыгып эс алууда ушу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери менен байланышып бизде атайын 101 жана 112 кызматтар иштейт. Түз чалуу ошол аркылуу же болбосо мына интернет булактары аркылуу ошол кайсыл учурда шашылыш билдирүүлөр берилди, ошолго маалымат алып алып, андан кийин сууга түшсө деп биз атайын суранып да кетебиз, эскертип да кетебиз да.
сууга бул жаш балдарга ошондой эле чоң кишилерге бул мас абалында түшүүгө мүмкүн эмес. Себеби мас абалында адам өзүнүн баягы көзөмөлүн жоготот дагы көпчүлүк учурларда баягы сууга агып кетүү мезгилдер катталып калып атат да. Ошондой эле жаш балдарда дагы бул эгерде суунун градусу 18 градустан жогору болгондо бул максималдуу 15 мүнөт гана сууга түшүүгө мүмкүн да. Адан ашча бул жаш балдарды түшүрүүгө мүмкүн эмес. Ошону ата энелер көзөмөлдөсө деп айтабыз да. Анан тааныш эмес жерлерге, атайын адистер тарабынан эскертүү белгилери илген жерлерге бул сууга түшүүгө таптакыр тыюу салынат. Ошол кечээ эле 13-июлда Ош шаарында дагы 21 жаштагы жаран сууга агып каза болду. Ал боюнча дагы сиздердин куткаруучулар тиешелүү иштерди алып барды да. Негизи эле анын себебин аныктадыңыздарбы? Мындай учурлар катталбаш үчүн эмне кылуу керек? Биз анын себебин бул 21 жашар бала улуу жерге түшкөн. Анан булар кечкисин 6-лар чамасына түшкөн. Аларды мындай жана суунун эмесинде сууга сүзүүнүн эрежелерине жазылганда 10 адам болуп мындай көпчүлүк жерде түшүш керек. Булар үчөө эле жалгыз болгон. Анан бул бала кароосуз калып калган. Бул түшкөндө биздин оюбуз боюнча бунун жана тарамышы түйүлүп суудан чыга албай калган деп ойлойбуз. Себеп улуу болуп суунун муздактаа болгон да ошол кездечи. Бирок ошол сууга түшкөндө ушундай тарамышы түйүлүп калган учурлар көп кездешет да. Негизи эле анын алдын алуу үчүн эмне кылыш керек? Ошол кырсыкка кабылбаш үчүн. Боюнча мен кошумча кылып кетсем, биздин кесиптешимде бул сууга түшөөрдүн алдында атайын эрежелер бар. Мисалы, сууга түшөөрдөн тердеп барган учурда 10-15 мүнөт даярданып, 15 мүнөт сууга түшпөй туруш керек да. Бул жанагы атайын спорт чеберлери гана түшүшү мүмкүн да. Ошол немеде тез аранын ичиндечи. Ал эми биздин жөнөкөй жарандарыбыз сууга түшөөрдө ошо суунун жээгине барганда 10-15 мүнөт даярданып, биринчи мындай жалпак тил менен айтканда, андан биринчи бутту салып, андан кийин кол менен ошо денени ошо суу менен көндүрүп, андан кийин 15 мүнөт аралыгында сууга түшүш керек. Сууга түшүү учурунда дагы көп суунун ичинде жүрбөш керек. Максималдуу түрдө 15-20 мүнөт гана убакыттын ичинде сууда жүрүп, андан чыккандан кийин кургак сүлгү менен ачынып, урганып, андан кийин өтө ач карын же болбосо өтө ток абалында дагы сууга түшүүгө мүмкүн эмес да. Себеби ошол учурларда дагы адам баягы өзүнүн көзөмөлүн жоготот. Ошол эле учурда балдарды дагы кароосуз калтырып коюшат да көбүнчөчү. Ата энелер балдарды дагы кароосуз калтырбоо үчүн, аларды көзөмөлдөп туруу үчүн дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзөсүздөр да. Сиздерде Ош шаарында да мындай иштер жүргүзүлдүбү? Бизде Ош шаарында дайым эле ушул түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турабыз. Анан баланы 12 жашка чейин кароосуз калтырбаш керек. Кайсы жерге болбосун, агым сууга барганда да, кайсы жерге барганда да буларды контролдоп туруш керек. Жашы өткөн өспүрүмдөрдү возможно эмне кылса болот. Бул жашы жете элек жаш балдарды буларды контролдоп, мындай ата эненин кароосуна кетирбеш керек да. Ата энелер постоянно буларды карап туруш керек. Сууну айтып болбойт да, кандай болуп атканынчы. Анан жаш бала бир суу жуткандан кийин эле уже өзүн жоготот. Керек болсо адамдар деле ошондой да, чоң эле жаш адамдар бул жана сууга чөгүп аткан кезде өзүн жана эмеге алдырып жүрсө, эмоция алдырып суу жуткандан кийин уже чоң эле адам деле чөгүп кетиши мүмкүн да. Ал жерде сууга чөгүп атканда өзүнө өзү бош кармап, бул паникага алдырбаш керек да. Ошол кезде чөкпөйсүң да мындай. Мына ушундай кырсык учур ошол күбө болуп жатканда адамдар биринчи кайсыл жака байланышка чыгып, кандай аракеттерди жасоосу керек? Эми бул бассейнде десек, адам чөгүп аткан кезде бул жерде өзүнүн эмеси, ыкмалары бар да. Ал жерде спасатель жанагы куткаруучубуз карап турат. Анын спасательный жанагы эмелери бар, куткаруучу шаймандар бар. Ошон менен куткарат. Анан эс учурун жогото баштаганда бул өзүнүн негизи медицинский эмелер дагы болуш керек. Куткаруучу эмеде куткаруучунун биринчи эмеси, жардамы ошол эмеде каралган. Ал эми
уже эме болуп аткан эс учурун жоготуп баштаса, ал жерде 103 скорый, 165 куткаруу кызматы бар, 112 эмес службабыз бар эмеге. Ыкчам нөбөт эмелер, ошолорго чалыш керек. Мен кошумчалап кетсем, бул коопсуздук эрежелерин сактоо бул коркоктук деп айта албайм да. Бул акыл эстүүлүк да. Ар бир жараныбыз ошо коопсуздук эрежелерин сакташыбыз керек. Айрыкча жаш балдарыбызды андай кароосуз калтырбашыбыз керек. Көбүнчө ошо бассейндерге же болбосо көлгөбү, каналдаргабы сууга чөмүлүү үчүн бараарда ар бир ата эне үйүндө жаш балдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Сууда кандай түшүш керек, кайсы убакта түшүш керек, абанын температурасы канча градус жылуу болгондо же суунун температурасы канча градус жылуу болгондо түшүү керек экенин ар бир ата эне өзүнүн балдарына адистерден сырткары түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек да. Ошондой эле балдар үчүн бассейндер дагы атайын талаптар болсо керек. Ар бир эс алуу жайларында бул балдар түшүү үчүн сиз айткандай детский балдар үчүн ошо бассейндер каралыш керек. Ал жерде куткаруучулар ар дайым көзөмөлдөп туруш керек. Көпчүлүк учурларда ошо баягы көзөмөлдүн жоктугунан, кенебезсиздиктен биз көптөгөн тилекке каршы жарандарыбыздан сууга түшүп кетип айрылып калып атабыз да. Негизи эле ошол куткаруучуларга болгон талаптар кандай? Алар кандай шаймандар менен камсыз болушу керек? Бир эс алуучу жайда канча куткаруучу жетиштүү болот? Ал ошол эс алуу жайынын баягы бассейндерине зависит этет. Ошодон көз каранды. Киргенде эле ошол жерде атайын эскертүү табличкалар илинип туруш керек. Сууга түшүүнүн эрежелери, баягы бассейн боюнча, бассейндин тереңдиги канча, узундугу канча, туурасы канча, ошол боюнча маалыматтар болуш керек. Андан сырткары куткаруучу атайын окуудан өткөрүлүп, сертификат алыш керек. Андан кийин өзүнүн жана куткаруу шаймандары болуш керек. Спасательный баллондору болуш керек, веревкалары болуш керек. Бардык ошо куткаруучу шаймандары ошол бассейндин тегерегинде болуш керек да. Мына ушул сезон алдында ушундай шаймандары барбы, талапка жооп береби? Булар боюнча дагы атайын текшерүү жүргүзүп, актыларды түзөсүздөрбү? Туура. Биз ошол башта айтып кеткен 31 бассейнди текшерип өтүп, алар боюнча актылар түзүлдү. Акты түзүлүп, ал эмеге жергиликтүү бийликке берилди. Биз МЧС эмебиз түшүндүрүү иштерин жүргүздүк, бар жогун өзүбүздүн жаатыбызда бүт түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, актылар түзүлдү. Кайсы бассейн эмеге жооп бербейт, талапка жооп бербейт, канча спасатель куткаруучусу окуудан өттү, канчасы өтпөдү, ошолорду бүт эме активдет этип тапшырылып берилген. Куткаруучулар атайын окуудан өткөрүлүп турат да өз мөөнөтү менен. Куткаруучулар бизде атайын биздин модалазын служба деп коет, ошолор тарабынан, адистер тарабынан жыл сайын түндүк тарапта дагы, түштүк тарапта дагы атайын келип, окуулар өткөрүлөт. Ошонун негизинен сертификат берилип, аларга уруксат берилет. Бирок мен баса айтып кете турган нерсем, бул бассейнде бизде жарандарыбыз аз эле. Каза болгон учурлар болгондо бизде 2022 жылы мына Төлөйкөндө ошо Бөйрөбай атада бир учур катталган, бала ошо бассейн. Көпчүлүк учурларда бул бассейнден сырткары бул мында дарыяларда, каналдарда, суу сактагычтарда, ошондой жерлерде бул сууга чөгүү көп катталат да. Себеби ал жерде ошол баягы куткаруучулар каралган эмес, ата эненин көзөмөлүнөн сырткары болуп, балдар баягы өз билемдик менен болуп, же болбосо чоң эле адамдар мас абалында ойноп барып, мас абалында баягы бири-бирин атаңдашып, ошондой учурлар көп катталат да. Мындан сырткары былтыр ушул маалда сел аябай болуп, катуу селден сууга агып кеткендер дагы кездешти. Мына кечээки жаан-чачында дагы сел коркунучун көрдүк. Мына жакын арага дагы шашылыш билдирүү берип жатасыздар. Негизи эле ушул селден сактануунун алдын алуу боюнча дагы иштерди аткарасыздарбы? Негизи эле сел коркунучунда адамдар өздөрүн кандай абалда кармоо керек? Бизде Сөз жакыргалуу министрлигинен
жерлерине шашылыш билдирүү берилет да. Шашылыш билдирүү берилгенден кийин биздин эс алууга чыгып кетип аткан адамдар сөзсүз ошол нерседен кабардар болуш керек да. Бизде даже телеберүүдөн берип атабыз, радиодон да керек болсо СМСтерден келет телефондорго. Ошонун негизинде адам өзүнүн коопсуздугун караш керек. Бизде уже берген шашылыш билдирүү бергенде тоо жерлерине чыгыш уже коркунуч бар. Былтыр эле көрдүк. Былтыркы 24-жылда 14-июлда ушундай сел катталган. Ошол жерде көбүнчө основной зона отдыхаларда болгон да, эс алуучу жерлерде болгон. Бул Акбура жээгинде болгон эс алуучу жерлерде селдин кесепетинен 5 жараныбыз каза болуп калды. Ошого бул жерде шаарда бул Ош шаар боюнча 5 жараныбыз каза болду. Түшүндүрүү иштери боюнча бул Ош облусунун аймагында бул мына шашылыш билдирүүлөргө мен токтолуп кетет элем. Ар бир шашылыш билдирүү бергенде бул облустук жарандык коргоонун башчысы, ошондой эле райондук жарандык коргоонун башчысы, акимдер тарабынан атайын отурум өткөрүлүп, өз алдынча башкаруу органдарына ошо жеткирилет. Андан сырткары ар бир жарандын мына телефонуна, бүгүнкү күндө ар бир жарандын колунда телефон бар да. Ар бир жарандын телефонуна бул шашылыш билдирүү келет. СМС аркылуучу. Ошо мынанчанчы күндө, мынанчанчы күнгө чейин жаанчын күтүлүүдө депчи. Андан сырткары соц тармактардан берилип атабыз. Facebook, Instagram, ошо телеберүү, радио берүүлөр аркылуу акбат болуп, ал жактан дагы бүт ушул шашылыш билдирүү боюнча маалыматтарды элге биз бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан кеңири жеткизип атабыз да. Негизи эле өзү кырсык айттырбай келет дейт. Каш кабактын ортосунда мына ушул жалпы эле адам өмүрү баарынан кымбат. Адамдар өзүнүн өмүрүн сактоо үчүн мындай учурларда эмне кылуу керек? Негизи эле сууга түшүүдөн кандай жерлерден этият болуусу зарыл, кайрылуу жасай кетсеңиздер дагы болот, жалпы элге маалымат берүүлү. Дагы бир жолу ошо биз жарандарыбызга кайрылып кетет элек, учурдан пайдаланып, бул мамлекет үчүн ар бир жарандын өмүрү бул кымбат, ар бир жаран мамлекет үчүн керек. Ошол себептен жарандарыбызга дагы бир жолу кайрылып жана эскертип кетебиз. Ошо сууга түшүүдө, же болбосо жаратылыш коюнда ойноп барууда биринчиден ушул коопсуздук эрежелерин сактоо керек дегенчи. Ал көп эмес, ошо азыраак ушу сактап, баягы балдарды, же болбосо мас абалдагы адамдарды ушул баягы көзөмөлсүз калтырбоону суранып кетебиз да. Айрыкча ушу жаш балдарыбызды ошо көзөмөлсүз калтырбоону. Себеби бул жаш балдар бул келечек, биздин келечегибиз. Ошол себептен ошолорду көзөмөлсүз калтырбай, ар дайым түшүндүрүү иштерин адистер тарабынан, ата-энелер тарабынан ошо түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, көзөмөлсүз калтырбоону суранып кетебиз. Ош шаарынын аймагында кайсыл аймактар кооптуу деп айтылат, кайсыл жерлерден алыс болууну чакырат элеңиз? Ош шаарынын аймагында бизде кооптуу деген жерлерде бул тоолук аймактарыбызда, эми адыр тоолорубузда сел жүрүүчү жерлерибиз бар. Ал жерде эс алуу мүмкүн эмес. Эгер ошол шашылыш билдирүү болгон чакта болгондо да керкилер кенебестен кетип калат, барып эс алабыз деп. Ошондойдо бир аз өзүн карманса, ушул кандай десем, сактанганды Кудайым сактайт дейт да. Ошого өздөрү карманып, коопсуз жерлерде эле эс алып турса. Андан кийин биздин кооптуу деген Акбуранын бул башка жактан келип бейтаныш сууга түшпөсө, табличкалар орнотулган жерлерге сууга түшпөө зарыл, түшпөй эле коюш керек. Ал жер адистер тарабынан көрүлгөн, бул жерге болбойт деген жерде. Кийинки жээктер эрозияга учураган жерлер бар. Ал жер көчүп кетиши мүмкүн деген жерлер бар. Ошол жерлерге түшпөш керек. Рахмат. Албетте бул сууга түшүүнүн эрежелерин так сактап, кооптуу аймактардан алыс бололу. Анткени бул кырсык сууга түшүү бул каш кабактын ортосунда эле болуп кете турган көрүнүш. Биз сиздерди кооптуу аймактардан алыс болуп, сууга түшүүгө мүмкүн эмес жайларга түшпөөгө дагы бир ирет чакырып кетебиз. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Биздин студиябызга келип, жалпы жарандарга маалымат менен бөлүшүп кеткениңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Биз эскерте кетсек, бизде Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин
өкүлдөрү бул жерде бизге жалпы телекөрүүчүлөргө сууга түшүүдөгү коопсуздук эрежелери боюнча маалымат беришти. Биз сиздер менен коштошобуз. Ал эми ЛТРдин эфирин саналуу мүнөттөрдөн кийин өлкө аймагынан алынган жаңылыктар топтому улантмакчы. Саламатта калыңыздар.